Сиздин мээңиз кандай иштейт? Бул суроо сизди ушул видеого алып келсе керек. Андыктан сиздин суроого жооп бериш үчүн мен сиздер үчүн 5 тапшырма даярдап койдум. Бул 5 тапшырмага жооп бергенден кийин мен сизге видеонун аягында сиздин мээңиз кандай иштейт айтып бермекчимин. Бул 5 тапшырма сиздин мээңизди ар тараптан текшерип көрөт. Сиз логикалык жактан күчтөсүзбү же математикалык эсептерди чечкен жактан күчтөсүзбү? Айтор, сиздин мээңиздин ар тарабынан текшерип көрөбүз дагы. Кайсыл тапшырманы кандай аткарсаңыз, ошого жараша мен сиздин мээңиз кандай иштейт айтып бермекчимин. Айта кетчү нерсе, ар бир тапшырма убакыт менен чектелүү. Сиздин 10 секунд гана убактыңыз бар. Андыктан шашылып тапшырмаларды тез аткарабыз. Алгач достор, сиздерди Мисбах KG онлайн магазинден ушул сыяктуу лампаларды заказ берүүнү сунуштайм. Бул лампанын ар кандай функциялары бар. Толук Курандын аудиосу, Курандын 16 тилде котормосу, 10 атактуу каары, Курандын арабча тафсири, 7 түрдүү түскө алмашат. Ар бир сөздү окуу функциясы. Куранды жаңы окуп баштагандар үчүн абдан ыңгайлуу. Каидату Нурания, Сахих Бухари, Сахих Муслим хадистер топтому. Рукия, кара дуага каршы, күнүмдүк дуалар. Баасы болгону 2500 сом. Эгер сиз комментарийдеги ссылка аркылуу өтүп, өнүгүү таблеткасы деп промокодду жазсаңыз, анда 10% арзандатуу менен 2253 сомго сатып ала аласыз. Шаар ичи жеткирүү бекер. Анда эмесе, суроо жоопту баштадык. Биринчи суроо. Суроо белгисинин ордуна кайсыл сан болот? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Жооп 18. Анткени 5 көбөйтүү 8 40, 8 көбөйтүү 3 24, 6 көбөйтүү 5 30, ал эми 3 көбөйтүү 6 18 болот. Экинчи суроо. Парковканын орунунун номери канча? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Жооп 87. Себеби ары жагынан караганда 86, 87, 88, 89, 90, 91 болот. Үчүнчү суроо. Сүрөттө кайсы стаканда суу көп? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Туура жооп экинчи стаканда. Себеби скрипка эң кичинекей буюм. Төртүнчү суроо. Мен суумун жана суу үстүндө сүзөм. Мен эмнемин? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Жооп муз. Анткени муз суудан турат. Бешинчи суроо. 3 ташпака басып кетип жатат. Биринчи ташпака айтат: "Менин артымда 2 ташпака келе жатат" деп. Экинчи ташпака айтат: "Менин артымда 1 ташпака, алдымда 1 ташпака келе жатат" дейт. Ал эми үчүнчүсү: "Менин алдымда 2 ташпака, артымда 1 ташпака келе жатат" дейт. Бул кандайча? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Жооп: ташпакалар айлампа түрүндө жүрүп жатышат. Анда эмесе биздин тапшырмалар аягына келип жетти. Сиз канча тапшырмага туура жооп бердиңиз? Эстеп калдыңызбы? Анда эмесе келиңиздер жыйынтыктап чыгалы. Эгер сиз 0 же 1 суроого жооп берген болсоңуз, анда сиздин мээңиз өнүгүүдөн артта калган. Андыктан сиз жаңы китептерди окуп, жаңы нерселерди үйрөнүп, логикалык оюндарды ойноп, шахмат же болбосо кубик ойноп, мээңизди өнүктүрүңүз. Эгерде 2 же 3 суроого туура жооп берген болсоңуз, азаматсыз. Сиздин мээңиз ортоңку деңгээлде өнүккөн. Бирок ага карабастан, сиздин өнүгүп өсүүгө дагы көп мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Андыктан сиз жаңы нерсени үйрөнүп, жаңы китептерди окуп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү багындырышыңыз керек. Эгерде 4 же 5 суроого жооп берген болсоңуз, азаматсыз. Сиздин мээңиз жогорку деңгээлде иштейт. Сиз жаңы нерсени бат үйрөнөсүз жана ошондой эле 80% адамдарга караганда сиздин ой жүгүртүүңүз таптакыр башкача жана өзгөчөлөнүп турат. Андыктан, урматтуу достор, бул видео аягына келип жетти. Эгер сиз мээңиздин дагы өнүп өрчүшүн кааласаңыз, күнүнө байма-бай жок дегенде 1-2 беттен китеп окуп туруңуз. Кыргызча, орусча, англисче болобу, жаңы тилдерди үйрөнүңүз жана ошондой эле жаңы нерселерди байма-бай тезден үйрөнүп турсаңыз, сиздин мээңиз жогорку жана ортоңку деңгээлде өнүгөт. Сиздер менен өнүгүү таблеткасы болду. Кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө.
пайдалуу видео бизден, лайк менен комментарий сизден болсун.